Акырындан жаңы келгендерге в курс киргизе берейин да. Ошо айтып берип, анан кошула берет. Негизи цикл лекция кылып атабыз, көп лекция болду буга чейин. Анан кийин Манасты биз буга чейин баатыр катары эле кабыл алып келбедикпи? Манасты баатыр катары кабыл алып келдик. Илгери болгон жомок деп дагы жомокко чейин жетип кеттик да. Манас жомок болуп калды деп кыргыз өзү Манасты жомок кылып койду да. Бирок ошонун ичинде эле азыр ошо Манасты чечмелеген кишилер көбөйүп атат. Ошонун ичинен менмин. Ачылбаган кырларын, сырларын кайра бир сыйра ошолорго көз чаптырып, көңүл буруп, анан кийин эметип атабыз да. Элдерге айтып берип атабыз. Ошонун арасынан мен да айтып берип атам. Ошо Манасты окуп, ар кайсы варианттарын окуп, салыштырып көрүп, анан кийин мен үчүн көп жаңылыктар болду. Ошол жаңылыктар менен элдер менен да бөлүшүп атам да. Анан кийин жана Сагынбай Орозбаковдун вариантында Манаска келип төрөлгөндө кыргыздын салты боюнча сынчы, санчыларды чакырып, баланы сындатып көрүп, кайсы маалда келди, кайсы белгилер менен келди, кандай белгилер менен келди, балада кандай белгилер бар. Ошолорду карап туруп ат койчу экен кыргыздар. Ошого жараша атына жарата заты болчу экен да. Анан кийин ошо Манас төрөлгөндө анан кийин аяндар болот. Ата энесинин баарын аяндарын көргөнүн, чечмелегенин, жанакы жооруткандарын баары Манаста жазылган, окуган кишилер болсо билесиңер. Анан ошол кезде Манаска келген сынчылар ат кое албай турганда, анан бир дубана суранып, мен ат коеюн дейт да. Ошол мен ат коеюн деп анан кийин асты жагына мем келсин, пайгамбардын сүрөтү, ортосуна нун келсин, Олиянын сүрөтү, аягына сен келсин, арстандарым бооруму деп атат да. Ошол жерде атын Манас деп коюп кетип атат, анан чогултуп турупчу мына. Ошол жерде негизи бизге ачкыч берип атат да, Манасты чечмелеш керек. Негизи ар бир нерсе, Манастагы нерселер чечмеленет. Ошол дубана Кызыр ата болот да. Кызыр ата келип, ошо Манасты төрөлгөндө дарып, ага ат коюп, ошо келечекте ушул бала пайгамбар болот, олия болот, кандардын каны болот. Мындайча азыркы күндө айтканда император болот, көп элдердин башчысы болот деген маалыматты берип, анан кийин коюп кетет да. Бирок биз ошол Манастын пайгамбар жагына, олия жагына көп көңүл бурган эмеспиз да, жалаң эле баатыр жагын айтып келебиз. Бирок ал жерде ошол катмарлары, эмелердин баары берилген. Анан баарыңар билесиңер, Манас уже чоңоюп калганда, төрөлгөндө аябай чоң бала, уже баатыр бала болот. Анан 4 жашка келгенде уже ал менен ойнор бала жок болуп калат да. Ошону менен тең тайлашып ойногон бала жок болуп калат. Ал төрөлгөндө эле жана 30 жаштагы баланын күчүндөй болуп төрөлүп, күчтүү болуп төрөлүп эметет. Анан кийин 8 жашында Ошпурга окууга жөнөтөлү деп, Ошпурга кой кайтарганды үйрөткөн жөнөтөт да ата энеси. Ошол жактан кичине тарбияланып эметкесин деп. Ошол жерде окуя бар. Манас чилтендерге кезигет. Чилтен бул биздин кайып дүйнө, кыргыздын кайып дүйнөсү. Мындайча айтканда, биз жалаң эле материалдык жак менен жашап калбадыкпы? Кайып жакка такыр көңүл бурбай, эми биякта касиеттеги адамдар түшүнөт. Негизи мындай, азыркы орто кыргызды алсаң, кайып жагынан такыр кабары жок да. Көпчүлүгү мечитке барат, бирок мечитте деле кайып жагын алган жок. Башка жерлерге барат, ал жерде деле кайып жагы толук түшүнүгү жок. Бирок бизде Манаста, Кыргызда ошо кайып жагынын баары берилген да. Ошол жерде мындайча айтканда Кудайга болгон чыйыр бар. Кыргыз кантип Кудайга жол салган, кантип ошол өзүнүн жогорку көзгө көрүнбөгөн тарабы менен мамиле түзгөн, ошол жактан кандай колдоо, коштоо тапкан, кантип ошо менен кызматташкан, ошонун баары айтып берет да. Анан окуяны билесиңер, тиги бир козуну бөөрү көтөрүп кетет. Ал бөөрүнүн аркасынан барып, анан Манас бир үңкүргө кирсе, ал жакта үңкүр толтура жык
киши болот да. Бир карасаң киши, бир карасаң бөрү, алып кара куш, ар кандай эмелер куулуп, адамдар бир адам болуп, бир жаныбар болуп ушинтип эметип турушат. Анан кийин Манас барып сурайт, силер кимсиңер? Мындай эмне силер кызык, бир кызык киши экенсиңер. Карасам киши эмессиңер, бир карасам жаныбар эмессиңер депчи. Анан алар өзлөрүн тааныштырып атат. Биз Кудайдын кызматкерлерибиз. Жараткан ушу сага жөнөттү. Биз ошо сага кезип, дарып, ошол негизи даруу деген түшүнүк касиетте жүргөндөр билет болуш керек. А так мындай средний кыргыз билбейт экен, унутуп калыптыр да даруу деген эмне. Ошол жерден негизи сүйлөшүү болот. Даруу деген бул ошо балага касиеттерин ачуу, ошол бир эле учурда кандайдыр бир сыйкырдуу күчтөр менен адамдын ички дүйнөсүн ойготуп берүү, кудайлык мыйзамдарды берүү, ошол эле ичинде Кудайга болгон жолду көрсөтүү да. Анан ошол жерде чилтендер менен достошуп, шерттешип, ошол жерден бири бирине убада беришет. Бири бирибизди колдоп, Манасты колдоп жүрөбүз, сага жардамыбызды беребиз, керектүү учурда келип жардамыбыз тийип турат деп ошо 40 чилтен. Эгер Мухаммед пайгамбарды бир периште окутуп атса, Сагынбай Орозбаков айтып атат, желдин пири депчи. Желдин пири бизде жел кайып. Бул жерде Манасты 40 пир окутуп атат да, 40 периште мындайча айтканда. Анан ошолор убак сааты менен Манастын ар кайсы окуяларына катышып, келип, жардам берип, дарып турган жерлери бар да. Ошол эле учурда анан алар кабарап келет, сени дагы Кызыр ата издеп жүрөт. Ал дарыйм деп, ошол сени 40 күндөн бери издеп жүрөт деп кабар берет. Анан айтат, Манас ошол жерде сурап атат да, силер Кудайдын кызматкерибин дейсиңер, ал Кудайыңар каякта, Кудайдын үй жайы каякта дейт. Анан чилтендер күлүп, үй болобу Кудайда деп атат да. Ошо сенин көзүң, кулагың, оозуң, бутуң, колуң ушул Кудай, Кудайдын колу, Кудайдын мурду, Кудайдын көзү, Кудай сенин ичиңде деп айтып, ошол жерде илим берет да, мына Кудай жөнүндө. Биз Кудайды башка жерлерден издебей, кандайдыр бир материалдык жерден издебей, же көктө отурган абышка деп издебей, ошол Кудай бизге көкүрөгүбүз аркылуу ачыларын 40 чилтен айтып берет. Ошол эле учурда 40 чилтен эмени айтып берет? Кудайдын бирлигин айтып берет. Ошо Кудай кайсы жерде, мындайча айтканда, баягы ар бирибиз мындай бирден адам болгонубуз менен бул бирге турган жерибиз бар да. Алаканга келгенде биз биргебиз, Алакан бар, денеге бирге, ошентип Кудайдын дагы 18 000 катмары бар. Ошол жөнүндө Манаска кезиккен сайын айтып берип, чилтендер айтып берип турушат да. Анан кийин Кызыр атага да жолугат. Кызыр ата да дарып, Манасты бир вариантында 12 жолу дарды дейт, бир вариантында 42 жолу дарыйт дейт. Ошо ар кайсы учурларында келип, ошо Манаска кезигип, мындайча айтканда, илим, билим берип турган. Бай кам бар деген бул бай камы бар адам. То есть Манас көп даярдыктан өтөт. Ошол даярдыкты өзүнө сиңирип алып, анан кийин капырлар менен күрөшкөндө, жанакындай Кытайлар менен күрөшкөндө, ошолордун баарын элдерди айтып берип, азаттыкка чыгарып турган жерлери бар. Ошонун баарына биз ушул күнгө чейин көңүл бурулбай келген да. Ошол нерселерин мен ачып берип атам. Анан бүгүн ошол жол жөнүндө айтып берейин дедим да. Бизде ошол чыйыр бар. Негизи Манас төрөлүк кезинде эле ата энесине белги берип, Манас өзү Манастагы чилтендердин бири болот, 40 чилтендин бири болот. То есть адамдын пири болуп атат да, мындайча айтканда. Анан кийин төрөлүк кезде эле атасынын атын кубалап кетип, анан кийин чилтендер менен ойноп, ошол жолборсту кармап, жолборстун терисин, ак жолборстун терисин энесине белги катары жөнөтүп, анан атасына келип,
жанакы атасы менен энеси урушат го. Ушунда балабыз жок. Анан кийин түш көрүшөт. Түш көргөндөн кийин чыйырды эмне суранат дагы. Ушу түшкө давай төлгө түлөө өткөзүп коелук, мал соелук, эл чакыралык. Анан Жакып ата болбойт. Эл эмне дейт? Тиги түш көргөнүнө төлөө бериптир. Жок балага сүйүнүп деп, ошентип болбой койгондо Манас өзү чилтен катары төрөлө элек Манас келип атасынын кулагына айтат да, ушул энемдин айткан эмесин, каалоосун аткарып кой. Мен жакында келем деп ушинтип айтат. Ошентип айтса, Жакып ата жанакы таламалдын талтышында кулагыма үндөр угулуп атат деп, ошол уккан үнүнө ишенбей, ал дагы кайып жагын тааныбаган адам болот. Ошол эмесине ишенбей, анан кийин баягы мен айнып калыптырмын деп өзүнүн күмөн санап, ошентип тала кезип атын издеп кетип калат да. Бул эмне дегенди билдирет дегенде, биз азыр көп эле кишилер, мен сабак берип атсам, көп эле кишилер аян алгандар бар, түш көргөндөр бар, ар кандай белгилер менен адамдарга кандайдыр бир маалыматтарды берип атат да. Анан ошол көпчүлүк адам бирөө ишенет, бирөө ишенбейт ошол нерсеге. Ошо даярдыгына жараша 40 чилтендер дагы адамдарга ар кандай келип дарыйт. Бирөөнү адам катары, адам түшпөлүндө келип чилтен иштейт. Же болбосо Кызыр Ата адам түшпөлүндө жанакы эл жыйылып турган жерге келип, дубана катары келип дарып кетип атат да. Көп киши аны билбейт. Эмне болду, кайсы процесс өттү, көп деле киши билбейт, бирок ошол ишин кылып кетет да. Билген кишиге жанакы байланыш түзүп, анан иштешет. Жанакы Манас иштеп атпайбы? 40 чилтенден сурап атат, силер кимсиңер деп. То есть ошо көп киши көрбөгөн нерсени Манас ишке салып, алар менен иштешип атат да. Ошол нерселер ар бир кыргызга, ар бир адамга берилген, ачып алса болот ошол адамдар. Азыр ошол убакыт кайра келип атат, ошол көргөндөр, уккандар көбөйүп атат. Ошол ичибиздеги бар эсти эстеп, адамдарда көп билимдер ачылып атат да. Анан кийин азыр ошол биздин заман кыргыздын бир чоң жакшы толкуну ойгонуп келатат. Анан кийин жанакы чилтендер менен ошо кезиккенде адамга азыркы күндө деле биз иштешип көргөн кишилер бар, айтып атканбы? Же кабар алып китеп жазган кишилер бар. Ошондой болуп иштешип, ошол адам кайсы деңгээлде даяр болсо, ошол деңгээлге келип иштешип атат да. Ошо дагы Манаста таза чагылдырган. Анан азыркы адамдар ошо касиети ачылып атканда көп киши көргөндө ошо эмне кыларын билбейт да, кандай иштеш керек, кимге айтарын билбейт. Көбү сразу психбольницага барат, көзүмө көрүнүп атат, андай болот, мындай болот деп көп кыйналат. Касиеттүүлөрдүн баары ошо жолду басып көрдү. Анан кийин ордолорго барды, кыйналды. Көпчүлүгү алдыңкы толкун өзүн өзү ачты да, өзүнүн кендигин өзүң кести, мындайча айтканда. Азыр эми уже илимдер ачылып калды, азыр уже ар бир адамга жардам берсек болот, айтып берсек болот. Ар бир адамга ушуну айтып берип, ортосуна деле отура берсеңер болот, кирип. Ошол суроолор боюнча мен жанакы чыйыр жөнүндө биздин Кудайга, кыргыздар биз Кудайга кантип барабыз? Азыр негизи бир чети Кудайды издегенибиз жакшы, бирок Кудайды ошо тышкы нерселерден издебей, башка жерден издебей, адам өзүнүн көкүрөгүн издеп, назарын ичке бурса, адамда ошондой ачылыштар болот. Биздин ичибизде ошол башка илимдерде деле айтылат, жан дүйнө бар, анан жан бар. Жан дүйнөнү биз чечмелесек болот, биз түшүндүрүп берсек болот. Кыргызда ошо Манаста ошонун баары чечмеленип жазылган да. Жан дүйнөнү кош аят аркылуу чечмелеп атат да. Бир кош ойдун өзүндө 1000 балбандын күчү бар дейт да. Биздин акылыбыз 1 балбан болсо, жан дүйнөбүздө, көкүрөктө бизде 1000 эсе күчтүү, акылдан 1000 эсе күчтүү интеллект бар да. Акылдан күчтүү дагы бир интеллект бар. Биз ошо акыл менен жүрүп көбүрөөк адашып, акылай аркылуу берилип атат да. Акылдын атасы шорук, акылдын түбү шор болот деп кыргыздар айтып кетет да.
акыл көп адашат, акыл акка дагы карага дагы кызмат кыла берет. Эгер акылды биз тарбиялап ошол ак караны таанытпасак, бизде акыл акка да карага да сүрөп кетет да. Анан кийин ошо Кош Ай Атада жанакы көкүрөгүбүздөгү миң балбанды ачып алгандан кийин ал миң балбан 18 миң ааламдан каталган мүмкүнчүлүгү бар дейт. Адам ошол көп кырдуу, көп сырдуу 18 миң ырдуу болот да, манас кандай сүрөттөлсө, ар бир адам дагы ошондой түзүлгөн да. Биз дагы баары бирибиз манаспыз. Ошо көкүрөгүбүздө катылган манасыбыз бар. Ошо манасты ойготуп, биз кызматка салып алсак болот. Ким ошол манасты ойгото алса, ошол адам манас, мындайча айтканда. Анан кийин ошо манасты сүрөттөп атканда, айың менен асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бирөөсүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй деп атат. Ошо жер, адамдагы жер бул дене. Асманы бул жан. Ошо жан келип денеге жайгашканда адамда жаралуу болуп атат. Анан адамда ай жагы бар, күн жагы бар. Ошо күн жагы жан дүйнө. Ай жагы акыл. Акылда өзүнүн жарыгы жок. Ошол ай сымал келет. Күндүн жарыгы менен биз айды тааныйбыз да. Ошон үчүн адам өзүнүн алган акылын, илимин жан дүйнө аркылуу көкүрөккө салып текшерип туруш керек. Көп адам ушуну унутуп калган да. Жалаң эле акылга берилип кетип, акылдан көп адашып, азыр кыйналып, эмет кысталып атканыбыз ошондон да. Анан ушул күрөштө жана Кош Ай Ата жана күрөшкө түшкөндө уктап кетип атпайбы? Ошол акылдын адашуулары менен күрөшкөндө биздин жан дүйнө уктап кетет. То есть акылыбыз ишмердүү болуп, күчкө толуп, баягы күчкө толгон сайын, акыл күчкө толгон сайын жан дүйнө азайып барып анан уктап кетет да. Ошол жан дүйнө уктап кеткенде анан кийин Манас Ата ак келтеси менен атып, же болбосо бүлдүрүсү менен жамбашка чаап, адамды ойготуп турат. Ак келте биздин жашообузда биздин сыноолор. Оору, сыркоо, ажырашуу, жарашуу, уруш, талаш, мушташ, авария. Ошол жанакы бизге келип аткан сыноолордун баары эле ошол ак келтенин иши да. Биз канча жан дүйнөнү укпай баратсак, ошончо катуу күчтүү ак келте бизге иштейт. Ошого жараша биз түздөнүп, сабак алып, адам өсүп, деңгээлден деңгээлге көтөрүлүп турат да. Бул ошо кыскача буга чейин болгон эмелерди айтып бердим да, сабактарды. Анан бүгүн болсо ошо чыйыр, анан чыйырды эне жөнүндө айтып берейин да. Жанакы Манастын энеси чыйырды. Өзүнүн аты Шаакан. Анан жанакы сүрөттөп келатканда айтат дагы, Жакыптын агасынын, аталаш агасынын аялы болот. Анан кийин бул киши атасы каза болуп, ошо күйөөсү каза болуп калгандан кийин Жакып атага чыгат да, деп сүрөттөлөт. Бирок чыйыр негизи бул жол да. Бул ошол жол, могу жол тиги өйдө асманга көтөрүлүп кетип атпайбы? Кайып кайдыгы болгон жол. Негизи кыргызда чыйыр деген бул жол да. Кичинекей мындай тропинка сыяктуу эч ким баса элек жерден мындай жол салганды чыйыр дейт да кыргызда. Ушул чыйырды болгон үчүн манас болуп атат да. Эмне үчүн азыр түшүндүрүп берем. Негизи бизде Кыргызда салт бар, чынында инилери, кайнилери жеңелерин алган, бирок эч качан анын агасынын атын кое алган эмес да, аялынын атына, туурабы? Аялынын аты өзүнүн аты менен эле калган. Бул болсо Манастын энеси тиги агасынын атына өтүп кетип атат, чыйырды болуп кетип атат да. Бул жерде ошол сыр болуп катылган нерсе, бул атадан балага өтүп келаткан илим бар да. Манастын аталары баары башынан кызыр дарыган деп атат да. Алар дагы мындайча айтканда пайгамбарлардын үй бүлөсүнөн келип атат да. Ошол илим баягы келип анан кийин Жакып атасы материальный дүйнөгө аябай берилип кетип, мындай материальный киши болот да, мындайча айтканда.
Анан кийин билим менен кабары жок, ошон үчүн илим энесине өтүп, тиги может быть кайнатасынан өткөн, может кайнагасынан өткөнбү, анан энеси аркылуу ушул илимди анан Манаска тартуулап атат да. Биз жанакы Манаста ошол кырт шилтемдерди көрүп, Манас 12 жашка чейин, могул жерде 14-28 деп кичине бир 2 жаш айырма экен. Жөн эле Facebook'тан алдым да могу сүрөттү. Бирок биздин эмеде мүчөл жаш деген бар. Барыңар билесиңер, мүчөл жашта адамдын энергиясы алмашып турат. Анан ошол 12 жашка чейин негизи адам ошо периште бойдон. Эмне үчүн Манас 8 жашында чилтендер менен кезип, ошол периштелер менен кызматташып атат. Биздин азыркы балдар деле мындай байкасаңар, өзлөрү эле бир оюнчукту алып алып, же бир чубукту алып алып, керил кечке ойноп, күлүп, каткырып жүрө беришет да. Алар ошол башка чилтендерди көрүшөт, алар менен ойнойт, ошол эле байланышта болот да, ошол байланышты үзбөйт. Биздин максат ошол байланышты, кайып менен болгон байланышты үзбөй чоңоюу да. А биз ата эне бул илимди билбегендиктен балдарды рамкага салып, ары тур, бери тур, түз тур, антип айтпа, мынтип айтпа деп атып, баланы чектөөгө салып атып, анан кийин азыркы современный балдарды жаратып атабыз да. А негизинде чыйырды энедей илим билсек, ошол жан дүйнөсүн уктатпай өстүрүп жаткан энелер, аталар керек да. Баланы чектөөгө салбай, наоборот, ошо баланы мындай болгон касиеттерин ачканга аракет кылып, ошо баланын эмесин угуп, баланын өзүнүн эмнеге умтулуусу бар. Анткени көбүнчө азыркы ата эне өзүнүн жашоосунда кыла албаган нерсесин баласына баарын үйрөтөт. Танцыга алып барат, гитара чертирет, футбол ойнотот, баланын башын айландырат, аягында бала эчтеке окугусу да келбей калат, эметкиси да келбейт, качып калат да, мектепке баргысы келбейт, китеп ачып окугусу келбейт да. Кыйнап салат да, бир рамкага салып салат. Анан кийин азыр эмне үчүн балдар асылып атат, секирип өлүп атат? Анткени азыр сезимтал балдар төрөлүп атат. А бирок ата энеси ошол экилер менен мамиле түзө албайт. Аларды же болбосо аябай катуу рамкага салып салган, же болбосо такыр кайдыгер байланышы жок да. Алар балдар өзлөрү соткалар менен эле эметип жүрөт, жашап, анан кийин өзлөрүнүн эмесин эч кимге айта албайт. Чувстволорун, көргөн нерсесин, билген нерсесин айта албайт. Азыркы балдар даже мен азыр сүйлөшкөндө алар айтат, биз мугалимдерден дагы эмеде көбүрөөк түшүнүгүбүз бар дейт. Анткени мугалимдер артта калды. Биз кайдагы бир түшүнүксүз нерселерди кечке бизге бере берет дейт. А бизге алар не интересно деп атат да. Ошон үчүн ладно, мугалимден качып кете аласың, ата энеңден кача албайсың да. Үйгө келесиң, кол чөбөсүң да. Азыр такыр башка балдар төрөлүп атат. Анан ошон үчүн алар 12 жашка чейин периште бойдон болот. Ошо периште бойдон ата эне билсе, эчитип чыкса, бизге окшоп монтип кайра окуп, уктап калып, кайра ойгонуп, жан дүйнөсүн ойготпойбуз да. Ошол билимди ата эне негизи билиш керек. Анан азыркы мен сабак берип атканда көпчүлүк эле сразу айтат, муну мектепке киргизиш керек экен, муну детсадтан баштап окутуш керек экен депчи. Аларга окутуу керек жок, алар бүт даяр. Окута турган кишилер кимдер? Ата энени окутуш керек. Ата энени айтканын укпайт, кылганын кылат. Ата эне эмне кылып атканын көрүп жашайт да бала. Ошон үчүн биз ата энелерди үйрөтүшүбүз керек. Ошон үчүн да силерди изденип келип атасыңар да. Анан кийин ушул эмеден жанакы Жакып ата көп эле койчу кылам деп атпайбы Манасты. Койчу мал бактырам деп эме кылып атат. Анан бирок Манас барганда эле жана өзүнүн эмесин көргөзөт. Баса калып козуларын союп жеп, балдарды чакырып, аларга коз союп берип, анан тиги мал бага албасын көрөт да. Анан кой муну алып кетели дейт. Анан кой муну алып кетиш керек экен дейт да. Бирок ошол учурда 3 жыл анан кийин жана калмакка берип окутуп атпайбы? Ошпур калмак болот. Анан калмак деген ким деген? Бул тегин наркын унуткан адам. Бул национальность эмес, тегин наркын унуткан, өзүнүн салтын билбейт, ушундай өзүнүн илимдерин билбейт. Жөн эле аты бар, негизи кыргыз эле, мисалы да, бирок тегин наркын унутуп, азыр деле биз башка адамдардын маданияты менен, башка элдердин маданияты менен, союздун тарбиясы менен, эменин азыр башка маданияттар менен эметип келатабыз. Ата эне ошол менен келатат. Балдар башка өзүнүн маданиятында, то есть нукура жанакы Кудай Таала берген мыйзамдар менен чоңоюп кетет да, ал башка эмеде да, экөө башка. Ошон үчүн ата эне менен баланын ортосунда түшүнүк жок болуп атат да. Анан кийин жана ошол эмеге берип атат, ошпурга. Ал калмак, ал деле салтты билбейт, мындайча айтканда. Анан ошол
калмакты сүрөттөп атат. Ушу кандай калмак болот? Жакыптын иниси Үсөн деген болот. Ал Үсөн ошол калмактарды өзү эле калмактарга көчүп кетип, барып калмактар менен кызматташып, ошол жерде жүрүп, калмактан аял алат. Анан кийин баласы төрөлөт, анын атын Барбалдай коет. Андан кийин бала төрөлөт, анын атын Дөрбөлдөй коет. Бөрбөлдөй коет. Ошентип төрөлгөн балдардын аттарынын баарынан эч кандай маани бербей, жанакы биздин салттарды колдонбой, ар кандай түшүнүксүз, жана мындайча айтканда азыркы күндөгү болуп аткан эмени модный аттарды коюп, же болбосо кандай бир эч кандай маани бербеген атты адамга. Анан орустар деле айтат го, как лодку назовешь, так она поплывет. Жанакы победа менен беда бар го. Ошондой сыяктуу биз атап келатабыз. Анан кийин ошого жараша балдар дагы өсүп чоңоюп атат. Анан ошол эмеде сүрөттөп атат. Жанакы Үсөн аты өстү, Көз каман атка көчтү. Анан ошону менен ал кыргыздын атын өчүрдү деп атат да. Кыргыздын атын өчүрүп, ошо кара калмак болуп кетет. Кара калмак деген бул националдуу нерсе эмес. Ошол эле элдин агынан калып калган калмак, агынан калган, то есть салтын, маданиятын билбеген адам калмак болот да, мындайча айтканда. Анан ошо калмактар кайра өзүнүн эле өзөгүнө кол салат. Ошол эле Көз каман келип балдары менен Манаска уу берет, уланып турат. Андан кийин жанакы негизи ушул өзүнүн маданиятына каршы чыгат да, бул өзөктөн жат чыгат деген ошол да. Өзүнүн эмесин тааныбай, анан кийин бир модный эмени ээчип кетип, мындай агымды болобу же мындай жакшы гана көзүнө азыркы кичинекей кыска учурда жакшы көрүнүп аткан нерсени ээчип кетип, анан кийин өзүнүн өзөгүнө каршы чыгып эле жанакы кол сала баштайт да. Муну өзгөртүш керек, муну жоюш керек, муну алып салыш керек. Азыр да коомдо болуп аткан нерсенин баары чагылдырган да. Канча жыл өтпөсүн, канча поколениялар алмашпасын, ушундай циклдар кайра жүрө берет экен да. Эртең да мына Нооруз болгон турат, бул дагы чоң цикл, анан ушуну циклдар кайра кайталанып турат экен да. Анан жанакы кырчы теңге барганда ошо Кудай жөнүндө маалымат берип атпайбы? Кудай биздин өзүнүн мындайча айтканда Кудай таанымыбыз бар да. Кыргыздар өзүнүн эчтекеден которбой эле, башка кандай бир сыйынууларды кылбай эле, адам кыргыздар Манасты окуп эле, Манасты угуп эле ошол Кудайдын байланышында болуп, жанакындай Кудайдын кереметтерине эмете болот. Анан кийин бизде кыргыздын баары касиеттүү, ар бир кыргыз касиеттүү, ар бир кыргыздын касиети бар. Ошол кыргыз еще касиети менен кызматташа билип иштеше алат да. Унутуп калган жерибиз бар да, бирок ошо аны кайра восстановить этсе болот. Анткени биякта бар эсте бар. Эстесек эле кайра билим үчүн аны окуш керек там, 5 жыл, 6 жыл эмеш керек. Эстеш керек. Эстедим деп эле эстеп кетебиз да. Ошон үчүн азыр кыргызда ойгонуу болот да, чоң бир моментте эле эстеп, да өзүнүн нугубузга түшүп кетебиз, Кудай буйрса. Ушул нерсени ата энелер өздөштүрүп алыш керек да. Анан могу сүрөттө көрүнүп атпайбы? Адам жанакы кичинекей кезинде чоңойгондо ошол байланыш менен, аябай чоң байланыш менен болот, кайып дүйнө менен. Ошол Кудайдын жетегинде жүрөт. Бирок ошо чоңойгон, акылы чоңойгон сайын жүрөгү кичирейип кетип атпайбы? Биздин максат ушул экөөнү гармонияда кармай. Эки тизгин бир чылбырды чогуу кармап жүрө. Экөөнү тең эмеш керек. Анткени бул жерде Теңирдин теңдиги бар. Ошо бизди оңдоп түзөп тура турган, жолубуздан адаштырбай турган, мындайча айтканда компас бар да. Ошол компас көргөзүп турат, кайсы ишке барыш керек, кайсы ишти кылбаш керек. Негизи эле биздин жан дүйнөбүз дайыма айтып турат. Максаттын лекциясына бар же барба деп. Бирөө укканда айтат, бар же барба, барбай эле коюш керек экен деп. Бутун тартпай айтат. Же бирөө айтат, мындай же бирөө желкеңен алып келип сүйрөп келгенде эле отуруп эметесиң, угасың, кээ бир жерге барып каласың өзүңөн өзүң. То есть көп нерсени биз жан дүйнөнү уксак, бизге ушундай жардамдар бар да. И ошол байланышты биз азыр күчөтүшүбүз керек. Азыр ушундай заман келип атат, чоң өзгөрүүлөр болот. Ошол өзгөрүүлөргө кайсы адам даяр болот? Ушул жан дүйнөсүн уга билген. Анткени акыл менен жүргөн адам, мунун көп шаблону бар да, акыл өзгөргүсү келбейт. Эгер акылдын эмесинен чыгып баратса, шаблонунан чыгарып баратса эле, кыйкырып, ой мынтип болбойт, муну өзгөртпөш керек, анан тиги эртең акыр заман болот, ызылдап атабыз,
ал ушучудан адам эч кандай эме таппайт. Ажакы өзүнүн көкүрөгүнө ишенген ошол Кудайдын жетегинде жүргөн адамга эч кандай мыйзамдар деле кереги жок. Аны тарбиялап деле кереги жок. Мындай бол, тигиндей бол, штраф салабыз же түрмөгө камайбыз деп айткандын ичинде, адамдын ичинде внутренний дисциплина пайда болот да, жанакы өзүнүн жан дүйнөсүнүн жетегинде жүрсө, адам бирөөнүкүн албайт, урдабайт, эч кимди өлтүрбөйт. Негизи эле баягы баардык диндердин ичиндеги илимдер ушуга үгүттөйт да адамды, ушуну ойготууга аракет кылат. Бирок ыкмалары, жанакы эмелер өзгөрүп кеткен. Анан кийин жанакы азыркы молдолордун дагы эмеси бар, билбей эле башка нерсени айтып берип атышат да. Негизи ушул илими жок адамдарды адаштырып атат да кичине. Бирок адамда эмне бар? Өзүнүн жан дүйнөсүндө бар. Адам эгер эле көкүрөгүнөн сурап ушул чынбы, өзгөчө азыркы учурда ошол жанакы эволюционный скачок болоордун алдында, жаңы пайгамбарлар келердин алдында жалган пайгамбарлар көп чыгат. Ошолор туш тарапка эшитет, адамзатты туңгуйукка алып барып такайт, анан ошол жерден настоящий пайгамбарлар ешип чыгат. Бул көп жолу болгон да, и дагы кайра болгон турат. Азыр акыр замандын белгилеринин баары келди да. И Манаста ушунун баары айтылат. Ошол жерде Манас менен жана 5 эл менен согушуп атпайбы? Ошол 5 эл ошол адашкан элдер, башка эмеге сүйрөп бараткан эл да. Кытай десе жанакы боо Кытай эмес. Эл Кытай эмес да. Тиги Кыргыздагы Манастагы Кытай бул кытка таянгандар, то есть жасалма идолдорго сыйынган кишилер. Ал айтып атат, буркан жасап алып, мындайча айтканда идол жасап алып, тиги жүктүн бурчуна коюп коюп, ошого сыйынгандар, бир материальный нерселерге, сүрөттөргө сыйынгандар, иконаларга сыйынгандар, ошонун баары идолопоклонство деп коет орусча. Кыргызча буткага сыйынгандар. Ошентип адамзат жанакы адашып кетет да, ошондуп адашып отуруп анан кийин туңгуйукка такалып, жасалма нерселерди жасап отуруп, чоң эмелерге барат. Анан кийин ошол жерде Бакбурчун деген бар. Бакбурчун деген ошол жанакы адашкан элди эшитип алып, биз жол билебиз деп алдап эчип жүргөн элдин багын өзүнө иштеткендер. Алдамчы, мындайча айтканда пайгамбарлар, алдамчы лидерлер, өзү билбей, өзүн тааныбай эл башкарып жүргөн адамдар да. Чынма-чындар бул жанакы диний, национал фанаттар, фашисттер, чынма-чындар, чылгый динсиз чынма-чын дейт, бирок эртеден кечке чокунат, намаз окуйт, бүт эмелерин жасайт, бирок фанатизм, бирок эме да, чылгый динсиз дейт. Бирок алар Кудайга жол билбейт, таппайт. Алардын жолу жок. Дагы кайсы эл бар эле, чынма-чын, Бакбурчун. Негизи түшүнүктүү да. Ошонулор менен пайгамбар катары Манас ошолор менен күрөшүп, аларды өлтүрбөйт, аларды азаттыкка чыгарат. Мындайча айтканда, илим берип, башка жаңы деңгээлге көтөрөт да. Анан чыйырды эне ошол илим билген, ошо Манасты ошентип жана бир вариантында Манас ак була менен чогуу төрөлөт, бир күндө төрөлөт дагы ушундай эме бала болуп чоңоет. Периште бала болуп чоңоет да, ошол эле бойдон чоңго чейин жетет. То есть кичинекей кезинен эле 8 жашында уже жанакындай билим алып, кырчылык энере киргизип, Кудай кайда экенин билип, таанып, анан 12 жашында өзүнүн достору хан шайлап, 15 жашында уже элге хан болуп атат да. Анан кийин бул Сагынбай Орозбактын вариантында ушул энеси ушул илимди билип, ошентип эчип чыгып атат. Саякбай Каралаевдин вариантында аккула жок да, аккула жок. Манас төрөлгөндө тиги Сагынбай Орозбактын вариантында Умайне катышат, Умайнелер тиги Умайне да катышат, кайып дүйнөдөгү. Анан кийин адам умайлар бар да, энелер, ар бир азыр энелер умайчылыкты унутуп калды да. Ошо бала төрөлүп атканда кандай ырымдарды жашаш керек, кандай ошо төрөттү мындай жакшы кылыш керек, оңой кылыш керек, ошонун баары унутулуп калды. Баягы биздин салттуу эмебиз, ошону биз кайра оңуна келтиришибиз керек да. Ошону
ошолордун баары катышып эметет. Саякбай Каралаевдин да катышпай калат, ошолор жок. Умайне жок, Периште Умайне да жок, берки төрөткө катышкан Умайне да жок. Анан Манас буту менен тик түшүп 5 жашка чейин бечел болот. Буту баспайт, сүйлөбөйт. Ошондой болот да. Азыркы балдар жанакы акча чогултуп аткан балдардын баары ушул эмелердин баары эмне үчүн дегенде, баягы бияка келгенде ошол келген баланы Периштени ырым-жырымдарын жасабай, жанакындай туура ат бербей, ушундай эмелер менен биз өзүбүз ата энеге сыноо болуп келип атат да. Ата энесин эмес. Негизи балалуу болгонго чыйырдын менен Жакып ата аябай даярданат. Анан зарлап жүрүп, суранып атып, анан кийин 52 жашында Манасты таап атат да. То есть мындайча айтканда балалуу болгонго даярдык керек. Азыр балалуу болгон даярдык эмес, побочный эффект болуп атат, болезнь, передающаяся половым путем болуп атат. То есть экөө бири-бирин сүйүп калды, бала эметти, экөө эки жакка кетти, ата энесине, тай энесине таштап кетти. Бирөө Москвада жүрөт, бирөө эмеде жүрөт, Америкада жүрөт ата энеси. Бала болсо ар кай жерде жүрөт да. Ошондой балдар эметкенде анан кийин жанакындай проблемный балдар төрөлөт да. Даяр эмес, ата эне даяр эмес болгондо, ата энени тарбиялаш үчүн, өзүнүн эмесине кайра кайтарыш үчүн ошондой балдар келип атат. Ошол Саякбай Каралаевдин вариантында ак куланы Манас кийин табат. Кийин жанакы атасына таарынып кетип калып, анан кийин баба дыйканга кезигип, алар экөө ушундай бизге окшоп окуп, мындайча айтканда үрөөн себип, анан ошол үрөөн өнүп, анын эгинди чогултуп, анан ак кулак алмашып келет. Биздин жол ошондой болуп атат да. Тигилер төрөлгөндө эле ошол туубаса Кудай таануу болсо, Саякбай Каралаевдин вариантында кийин уже эмеге чыгып калганда изденип атат да, изденип таап келет ошо ак куласын. Анан 12 жаштан 28ге чейин ата энеден бала качып өзүнүн эмесин түзөт да, баягы анткени көрөт. Ата эне эрте келгени эле болбосо, баладай эле алардын деле анча билими жок болушу мүмкүн да. Кудай жагынан ошо кайып менен байланышы болбошу мүмкүн. Ошон үчүн бала качып өзүнүн эмесин эметет да, өзүнүн эмесин курат. Анан биздин ошо акылдын адашуулары чоңойгон сайын жанакы жан дүйнө уктап кетип атат да. Түшүнүктүү болуп атабы? Биздин максат ошол жанакы жан дүйнөнү ойготуп, экөөнү тең кармап, анан кийин ошол элге, жерге жарактуу, кубаттуу адам да. Ошондой адам керек. Ошондой адамдар Манас менен жашаган адамдар ошолор да. Анан жанакы Алмамбет да изденип келип, өзүн таппай эметип, анан Манаска келгенде эле ачылат да. Ошо Манаска келгенде анан жанакы ырым жасашат, антташат, шерттешет. Анан кийин бир эмчегин Манас, чыйырденин бир эмчегин Манас эмип, бир эмчегин Алмамбет эмет да. Бул баягы аллегория түрүндө айтып бергенде, бул илим алат да, мындайча айтканда. Ошол илим алып, анан Алмамбет ошондо даяр болуп, анан Манас болуп тур, Манас атка конуп тур. Алмамбет болсо ошол дагы өзүнүн эмесине баягы күчүнө, эр состояниясына жеткенде анан кийин чоң казатты баштап атат да. То есть ошолордун баары, жанакы 40 чоронун баары ушундай кыйналып, Манаска келип, анан кийин ачылып атат. То есть жанакы мен айткан пайгамбарчылык, адамдын жан дүйнөсүн ачып берген касиет, жанакы эл жерге кыла турган кызмат, ушунун баары Манас ар бир чорого ачып берип атат да. Анан ар бир чорого айтып атат, ошол жанакы Манаска келип ушундай илимдерди алгандан кийин ар бир адамдын муктаждыгы чечилип атат да. Жанакы тону жок келген чорого тон берди, аты жок келген чорого ат берди, үйү жок келген чорого үй берди, аялы жок келген чорого аял алып берди. Анан кийин эли жок чорого эл таап берет, каны жок элге кан таап берет, ошо чоролордун арасынанчы. Анан ошол жерде айтып атат, туш-тушка кан кылат, туурдугуңду май кылат дейт. Туурдугуң май кылат деген бул жакшы жашоонун белгиси деген сөз да.
ошол белгилер менен адамзатка кызмат кылып, адамзатты ошо башка деңгээлге көтөрүп атат да Манас. Бул жагы түшүнүктүү болдубу? Суроолор болуп атабы? Жок, пока. Анан Манас жанакы эмне үчүн ушунун баары бизге азыр керек? Эмне үчүн бизге аябай маанилүү деп мен ошо элдерге сунуштап атам, эмне үчүн айтып берип атам? Жана Манас илгерки эле болгон баатыр деп анан биз унутуп калбай, керек болгондо мактанып коюп эле кайра таштап салбай, Манас бизге бүгүн да жардам берчү эмеси бар да, кызматы бар, жардамы бар. Жанакы Манас 40 жылтенди издеп барганда аркасынан Ошпурдун баласы Чеге деген эч барат эмеге, үңкүргө. Анан аркасынан кирет эмеге, үңкүргө кирип барганда, анан жана Манасты дарып, эметип, сүйлөшүүлөр болгондон кийин бир вариантында чилтендер дарып атат, бир вариантында кызыр ата да болот да, кызыр ата дарыйт. Анан ошол кызыр ата дарып, анан Чеге кирип келгенде, Чеге атасы калмак болуп атпайбы? Калмакты мен түшүндүрүп бердим, кандай киши калмак болот. Анан кийин тиги Чегеден сен кимсиң десе, ал дагы айтып берет, атам Ошпур, атасы калмак, өзү да Чеге. Анан ошол жерден кызыр ата айтат, ошол Манастын аркасынан жүргөн Чеге кутман болсун сага. Чеге деген ат болобу деп, анан кийин Чегеге ушул эметип атат. Манаска тапшырып атат, Куп уккум Манас сөзүмдү. Куттуу бий дедиң бул бала, кутман болот өзүңө. Астыңа салса ак жолуң, сенин артыңда жүрсөң саң голуң. Өзүң баатыр кыраакың, ушул турган куттуу бий, таалайга бүткөн мураапың. Өйдө чыкса өбөгүң, ылдый тартса куттуу бий, белиңе таңуу жөлөгүң. Маңдайга чыкса барааның, кармашып жоого кол салсаң, куттуу бий болот карааның. Жумшасаң канаттуу кумарың, ушул турган куттуу бий, туу түбүндө турарың. Кутман да ушул, бел да ушул, белге таңуу эр да ушул. Ушул турган куттуу бий, чачып ийсе жыйгандаш, өлүп калса ыймандаш. Кою бирге королош, анык жолдош чын болсоң, арка болот куттуу бий. Куттуу бий байкап кат билди, Кудайдын атын жат билди. Кара динден ак болду, Манас менен достошуп, калмак элден жат болду. Ушул жерде куттуу бийге айтылат. Куттуу бийдин ордунда биз деле буга чейин калмак болуп келдик да. Өзүнүн тегибиздин аркыбызды унутуп калып, Манасты унутуп калып, башка жерде жүрүп, биз деле калмак болдук кандайдыр бир деңгээлде. Анан ошол кайра Манастын жолуна түшкөн, Манастагы ушул илимди окуган адам ушинтип өзүн агартып кайра Кудайдын атын таап алып, Кудайды таап, ушул кара динден ак болгонго ар бирибиздин мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Мына ушул бата менен бизди дагы кызыр ата дарып атат да, мындайча айтканда. Азыркы биз алып аткан илим 40 жылтендер Манастан кызыр ата болуп бизге берип атат, ушу Манастын жолуна түшүп аткандарга. Мындайча айтканда, биз Манастын жолуна түшсөк, кайра кутубуз бар, кайра ошо кутубуз кайтат. Анан ар бири куттуу болот да. Манас бул аябай чоң энергия, кут деп айтып келебиз, высший разум деп айтып келебиз да. Бирок ошол высший разумдун аткарып аркасы болуш керек. Ошо аркаң, сен аркаң куттуу бий болот дейт. Ушул адамдар тонун бошотуп бериш керек да. Бул биздин денебиз тон. Ошол энергияга, ошол кутка, ошол кубатка, ошол Манастын күчүнө тонун бошотуп берген адам жанакындай Кудайдын кызматына өтөт. Ушул нерсе ушул жерде чагылдырган да. Мына ушул сабактар аркылуу, ушундай сабактар аркылуу биз кызыр атанын дарысын алсак болот. Ошол бизди азыр мен айтып берип атканда бирөөнүн эсине ойгонуп, жанакы бизде ичибиздеги болгон илимдер ойгоно баштайт да, ойгонуп атат да. Көбүңөр эле макул болуп атасыңар, потому что бул илимдер биздин ичибизде уже бар, жазылган. Жанакы жан дүйнөдө, ошо жан дүйнөдө биз канча жолу буяка келсек, ошол жерде биздин мындай
алтындай болуп, сары майдай сактаган, алтындай болуп каптаган тажрыйбабыз бар да. Ошол көкүрөктө жатат, ошону алып чыгып колдонсок болот. Ошондой адамдар элге, ошондой адамдар биздин бийликке келиш керек, ошондой адамдар бизге кызмат кылыш керек, ошондой адамдар элди эчитиш керек, мындайча айтканда. Ошолор жарык болуп, ошолор жарык коет да. Ошондо айтып атат мына, эгер ошол күч сени астыга салса, ак жолтой бол. Артыңда жүрсөң саңолдо бол, ошого болуп бер дейт, арка жөлөк болуп бер, ошого ошол ишти колдо, ошонун аркасында тур, ошол ишти аркала деп атат да. Ушул аркалаган ишти жасасаң, мына сен жанакы кутуң ошол жерде, ошол аркылуу сага кут келет, өзүң жанакы төрөлүп аткан берген ырыскыны биз ошондо мындайча айтканда ишке ашырабыз. Ырыскы деп айтканда биз жалаң эле материалдын жагын эметип калдык, ырыскынын ичинде миссия бар, кыла турган иштерибиз бар, ошонун каражаттары бар, ошол экинин единомышленниктери бар, колдой коштой турган адамдары бар. Мына ошол бири-бирибизди тааныбаган, ата тегибизди тааныбаган адамдар биригип, кандайдыр бир илим бириктирип, сабакка келип эметип атабыз, таанышып, билип эметип атабыз, окуп атабыз да. Ушундай Манаста аябай көп бизге берген илимдер бар да. Биз Манасты окушубуз керек, Манасты угушубуз керек. Негизи манасчылар жана айтканда бизди түз эле көкүрөккө салат да. Биз азыр акылга түшүндүрүп атабыз. Манасчылар жана открывашка мынтип ачканда эле ачып бермек да. Бирок ошо биздин манасчылар кубаттуу манас айта албай атат. Биз да манас укканга кубатыбыз жетпей атат. Анткени манасты көп угуш керек. Манасты илгери айылдан айылга айтканда, ушу манасты көтөрө алган, ошол көкүрөгү ачылган адамдар ээчип жүрүп уккан экен. Манасчы канча күн айтса ошончо күн угуп, кайсы жерге жатса ошол жерге жатып уккан да. Бизде ошол маданият жок болду. Анан кийин орустар айтат эмеспи, жанакы новое все забытое, хорошо забытое старое депчи. Анан биз ошо просто муну башка деңгээлге көтөрүп, жанакы ордолордун деңгээлинен өйдө чыгарып, азыркы заманбап жашоого колдоно билишибиз керек да. Ушунун аркасы менен ар бир адам өзүнүн касиетин ачат, ошол касиеттеги кызматка туруш керек. Ошондо адамдар бири-бири менен талашпай, тартышпай, бийлик, байлык деп бири бири менен чабышпай өсөт да. Жанакы чыйырды эненин дагы бир показатели ошол эле Жакыптын экинчи аялы бар. Бак-дөөлөт. Аты эле айтып атат да, Бак-дөөлөт. Ошо Бак-дөөлөттөн 6 бала бар. 6 бала тең арам чыгып калып атат да. Эгер атасы жаман болсо, энеси жакшы болсо, манастай бала чыгат жанакындай. Энеси жакшы болсо, ата-энеден бирөө жакшы болуп түшүнүп калса, чыгат да, жакшы бала чыгат. Особенно энеден зависит этет. Ата көбүнчө бала менен тарбиялабайт да. Ата балким эрте кетип калышы мүмкүн, ата эрте өлүп калышы мүмкүн, ар кандай жагдайларга түшүп калышы мүмкүн. Бирок эне анын ролу аябай чоң да. Анан эне эл тарбиялайт. Ата балким бир бала тарбиялашы мүмкүн, тарбиялашы мүмкүн, күмөн. Эне болсо бул эл тарбиялайт. Бир үй бүлөнүн погодасын кылып турган аял киши да. Ошол аял киши канчайым болсо, кубаттуу болсо, үй бүлө да ошончо кубаттуу, балдар да ошончо кубаттуу болот. Анан кийин жанакы биз тушоо кескенде ак менен кара эмени эшип туруп анан кестирип атпайбызбы? Бизге кара нерсе да жаман таасир тийгизет, бирок ак нерсе дагы жаман таасир. Ошол эле бак-дөөлөт, бактылуулук, жанакы 6 бала Жакыптын байлыгы менен, бийлиги менен чоңоюп атат. Бирок атасы да, энеси дагы мындайча айтканда кайып жагынан безграмотный болуп атат да. Ошон үчүн алар жөнөкөй эле жанакы ичип чычар алтарам болуп атат да. Ичи тар, ичип чычар алтарам. Алар ошо Манаска ичи тарып, алындан бийлик талашканга аракет кылып, анан кийин жанакындай камчыга ченеп бөлүп алып атпайбы? Мүлкүн бүт жыйнап тоногонун баарын бир күндө бөлүп кетет да. Ушул жерде эмне деген сабак дегенде, ошо жанакындай да, бизге адамга байлык, бийлик көтөргөндү билген адамга жарашат. Көтөрбөгөндү билбеген адамга бийлик мас кылат,
байлыктан мас кылат, арактан катуу мас кылат да. Бийлик, байлык, дөөлөт да, бакытка да мас болот адам. Ошону Манастан башка киши көтөрө албай атат. Калгандарынын баары көтөрө албай эметип атат да, жабыркап атат. Тиги ал таран такыр эле эчтеке боло электе эле уже эки-экиден мушташып, талашып келип атат. Ошол бак дөөлөт жанакы эменин символу да. Ушул негизи бул жакшы эле нерсе. Колдонгонду билсе адам, колдонгонду билип, ошонун ордуна кызматын кое алса, ал жакшы нерсе, ак нерсе да. Бирок билбесе жанакындай эмеге арамдыкка алып келип, жанакындай ичтарлыкка, жанакындай мастыкка, жанакындай кумарга алып келип атат да. Ошон үчүн ушул жерде жанакы эмеси экөө көрсөтүлгөн да. Бак дөөлөттүн балдары кандай болуп калды? Анан кийин бул ушу чээрди эненин жанакы кайыпка болгон билими үчүн, кайыптык билими болгон үчүн ушундай манастай баланы берип атат да. Ошон үчүн ата эне ушул илимди аябай жакшы өздөштүрүш керек, балдар менен жанакындай байланышта болуш керек деген сөз да. Анан ошол биз кутмандарыбыз бизбиз, жанакы басып жүргөн кутман, сырттан деген көп эмелер бар да. Кутмандар, сырттандар, анан арка, жөлөк, пир дегендер бар да. Ушунун баары өзүнчө тепкич эмелер да. Арка деген ушул биз болуп атабыз да. Арка деген арка позвоночник да. Биз жанакы ошол позвоночниктин ичинде жанакы жан. Адам жанакы арка болуп бер деп атпайбы? Манаска арка болуп бер. Ошону кызматка ашыра турган бул жердеги адамдар бизбиз, мына басып жүргөн материальный, физический адамдар бизбиз. Бирок ошол жанакы аркабыздагы кубатты оготушубуз керек. Позвоночниктеги кубатты оготуп, адам ошондой манас деңгээлине чыгыш керек да. Анан жөлөк, пирдер жанакы бизди колдогон ичибиздеги катмарлар. 18.000 катмар бизге кызмат кылат да. 18.000 адамдан кат алчу мүмкүнчүлүк ачылат жанакы ичибиздеги даанышман деп атсак. Ал даанышман бар уйку абалында. Ошол уйку абалдан ойготуш керек. Анан кийин жанакы биз буга чейин сабактарды өткөнбүз. Эртештиктен ошо адамдын ичинде жан дүйнөдө эмне бар, кандай нерселер адамга жардам болот. Ошол эртештиктө берилген да. Адамдын жан дүйнөсү кандай. Ошо адам жердин астына түштү деп атпайбы? Жердин асты, адамдагы жер бул дене. Эртештик өзүнүн ичине киргенде аяктан дагы алам таап атат да. Аякта күнү бар экен, аякта дагы жери бар экен, аякта да көлү бар экен. Ошонун ичинен ар кандай өзүнө жардамчылар таап атат да. Ал ошол ичинен ошол назар, көз ачыктык, жер тыңшарлык эмелерди адам ички дүйнөсүнө сүңгүгөндө ошол назары күчөйт. Адам ооруку көргөн көзү менен сезген туюмдардын баарын күчөтөт да. Мындайча айтканда, эгер ички дүйнөсүн ачып алганда адамдын жанакы 5 сезим туюмдардын баары күчөйт. Адамда башка центрлар иштей баштайт. Көз ачыктык, жана жер тыңшар мамыт деген дос болот атпайбы? Эртештик. Ошолордун баары адамга жардамга келет. Адам башка деңгээлге көтөрүлүп, уже адамды кирип келгенде эле энергетикасын сезип, ал эмне суроо менен келди, кандай энергияда жүрөт, кантип мени алдагысы келет же мага кандай жакшы иш кылат, ошонун баарын сезип туя баштайт адам, сүйлөшпөй элечи. Сезим туюм күчөт, анан көрөгөчтүк пайда болот. Анан жанакы адам өзүнө болгон баасын тууралайт, самооценка, ар намыс, мүнөзүн оңдойт, мүнөзүн көрө баштайт, өзүнүн жана плюстарын, минустарын эметип, минустарын жоюп, плюстарын көбөйтүп, кубатка толот. Ушулардын баары биригип, анан жанакы канат байлаган тулпарга айланат да. Ушунун баары жана ак кула. Мунун баары ушул Кудайдын жетегинде жүргөн адам. Бул жанакы физический тулпар эмес, адамды тулпардай кылып, кандайдыр бир энергетический башка деңгээлге көтөрүп турган манастагы кубатка, жанакы мындайча айтканда, ошол адамга кайып дүйнө толугу менен кызматка келет да. Ошол манас. И ар бирибиз ошондой жаралганбыз, ошондой деңгээлге жетсек болот. Только эмне керек? Адам өзү менен өзү иштеш керек. Жанакы олардын баарын тазалап, өзүнүн ичиндегилердин баарын таап чыгыш керек.
Анын баары ички дүйнөбүздө өзүбүздүн байкообуз менен өзүбүздүн жанакы өзүбүзгө кирген сайын жана катмарлар ачылат. Бул катмарлар ачылгандан кийин анан жана бизге 18 000 ааламдык каттар, аян алган, китеп жазган, алдын ала көргөн, табыпчылык кылган ар кайсы касиеттер ачылгандар бар. Ушу манастан сүрөттөп атабыз. Жанакы бизде жөн эле аян алып коюп, анан мен аян алдым деп аны жарыялап коюш эмес. Ошол келип аткан аяндардын топтомун кызматка салуу. То есть ал аяндар жөн эле берилген жок да, ошол кызмат кылсын ушул жерде, теңирдин теңдигин жаратсын деп берип атат да. Анан ошол теңирдин теңдигин жаратыш үчүн адам өзүнүн кайыптык профессиясын табыш керек да, мындайча айтканда. Касиетин ачыш керек. Ошол касиет аркылуу анан элге, жерге жардам берип кызматташа баштайт. Ар бирибиздин кызматыбыз ар кандай, бири-бирибизди толуктап турабыз. Эч ким бири-бири менен талаш тартышпайт, эметпейт. Анан жанакы башка биз азыр Манаста айтып бердик, анан башка элдерде жанакындай Тесладай болуп, мындай электричествону алды, алар да аяндар менен алынган. Жанакы Менделеевде болуп, таблица Менделеева түзүп, химияны жөнгө салган. Ушундай жөндөмдөр ачылыш керек. Адам ошол негизи азыр берилип атканы ошо адамзат башка деңгээлге чыгыш керек. Башка технологиялар келиш керек. Азыр башка билим берүү болуш керек. Башка ден соолукка камды башкача көрүшүбүз керек. Азыркы медицина жарабай калды. Азыркы образование жарабай калды. Азыркы бийлик, шайлоо системалары бүт жарабай калды. Бүт баарын жаңылаш керек болуп атат. Манас керек болуп атат да. Манастар мына биякта отурасыңар. Эметсеңер, жанакы кызматка өтсөк, туш тараптан келип, Манаска биригип, Кыркчоро элдеринен качкан, көрүнгөн менен урушуп талашкан, урушууларга тоо таппай, урунарга жоо таппай жүргөн кишилер Манаска келип, ордорунда туруп кызмат кылып атат да. Жок нерселер мырзалары бар. Анан ошол кубатка келгенде, ошол жана бирге турган жерге келгенде, адамдар анан жөн эле кызматташа баштайт да. Жана эмени көрсөтүп атпайбы, ошо бир Кудай, бул Ниязбек байке, бул мен, бул болсо дагы Шахзада. Негизи момундай бул жерде баарыбыз ар кандай болгону менен аркабызда бир эле Кудай ушу теңирдин теңдигин жаратып атат да, мындайча айтканда. Биз ушу кызматташууга келишибиз керек. Буга келиш үчүн жанакы Манасыбызды окуп, Манасыбызды изилдеп, баарыбыз Манаска келишибиз керек, мындайча айтканда. Анан жана Манастын жетегинде жүргөн, Манастын жолуна түшкөн адамга кут конуп, ошол кутту бий, ошол кутту башкара турган адам ошол болуп атат да. Кыргыздын кутун башкара турган кутту бийлер керек болуп атат. Айтыңыз, сурооңузду. Кайрылсак, 9 000 жанды деп атпайбы? Ошол сиз ошону эмне деп ойлойсуңар, ошо 9 000 жанды деген? Эмне айтып атат? Төштүктүбү? Төштүк, Кызыр айта айтып атпайбы? Кызыр ата айтып атпайбы? 9 000 жанды күчпенен ошол. Жана 9 000 жанды дегенде биз жаныбыз, анан жан дүйнөбүз өлбөгөн жагыбыз да, такыр өлбөйт алар. Биз только дене алмаштырабыз. Кийим алмаштырганда бүгүн футболка кийдим, эртең жемпер кийем, бүрсүгүнү кыш болсо пальто кийем, ошондой сыяктуу жан дүйнө. Анан жаныбыз общий да, жаныбыз баарыбыздыкы бир эле. Бирок жан дүйнөлөрүбүз уже башка. Ар бирибиздики индивидуальный. То есть бул жерге канча биздин жан дүйнөгө өтчү болсо, биздин опытыбыз өзүчө. Бирок ошонун бирге турган жери да бар да. Мындайча айтканда, жанакы воплощение бар. Адам, биз канча жолу келдик мен билбейм, мен ал жагын мындай тактап айта албайм, бирок жана бизди кайыпка дене менен кетип калгандар бар. Анан денеси жок кеткендер бар да. То есть жан чыгып кетет, дене калат бул жерде. Денеси менен кетип жүргөндөр, алар кайыптын кызматкерлери, алар кайып ээлери деп да коет, алар башка эмелер. Эми ал башка иерархия баянда өткөнбүз, бир аз айтып бергем да. Анан негизи 9 эмес, 18 000 аалам болуп, биз ошо 18 000 воплощениябыз бар, кырыбыз бар да, мындайча айтканда. Же деңгээл деп айтсак болот, ал ким кандай түшүнүгүнө жараша болсо, ошого жараша да. Потому что башка бирөөнү айтсаң, жомок
көрүнөт. Жанакы кырын ача баштаган адам уже түшүнүп баштайт, что жанакы мындайча айтканда периште, пир, перилер деле биздин өйдөңкү катмарларыбыз да, мындайча айтканда. Дагы. Азыр кырчыктын жөнүндө айтып атканда маңгап сезимге кирип кеттим да. Трансқа кирип ушундай кирип кеттим да. Сенин тараптан эки көзү күйгөн, көздөн нур чыккан жолбош менен келип атат да. Ошондо мен кабыл алдым, бул максаттын колдоочусу деп кабыл алып койдум. Сиз кандай дейсиз? Ушундай эле. Жанакы бизге көзгө көргөн кишилер бар, көрбөгөн кишилер бар. Анан кийин маалымат бирөөнө диалог катары түшөт, бирөөнө жанакындай ручка катары, бирөө силердики визуальный деп коет, визуаль. Эми бирок касиеттер да, ар бирибиздин касиетибиз ар кандай. Бирөө визуал, ал көрөт. Бирөө аудиал, ал угат. Кулагына чыгат. Көрүнкү жөн эле автописьмо деп коет, кол менен жазат. Ал касиеттерди эми ачыш керек. Анан баарыбыздыкы жанакы чилтендер ошо биздин катмарларыбыз. Усманкул байке. Катмарларыбыз да ошол биздикин сиз касиет катары башка бирөөнүн аурасын жана чилтендерин көрүшүңүз мүмкүн. Биздики ар бирибиздики бар да өзүбүздүн деңгээлерибиз. Ким канча көтөрүлгөн сайын ошол Манаста жана айтып берилет, канча жолу дарыганы, канча жолу келгени, ошо келечегин көрсөткөнү, бейиш менен тозокто жүргөнү, ошолордун баары эми баягы убак сааты келгенде адамга өзүнө көргөзөт, жолузат дегендей. Аяк жагы баягы ар бирибиз ар кайсы деңгээлде болгондо бирөөнө айтып берсе түшүнөт, ишенет, бирөө ишенбейт. Бирок менин максатым жанакы жан дүйнөнү ойготуп, эстөөнү пайда болсок, ар бир өзүнүкүн илип кетет да ар жагын. Ошол эстөө, эс ойгонуш керек да. Бизде акылы бар, эси жок дейт. Эси бар, акылы жок. Жана эмелерде, могу батырлардын баарын сүрөттөгөндө состояниялары сүрөттөлөт да. Анан Манасты деле жанакы айбан боз минип жүргөн Манас бар, ала көөдөн Манас бар. Анан кийин ак кулаа минген Манас бар. Анан кийин Манас болуптур, Манас атка конгон Манас бар да. То есть уже ал жана реализациясына келип, жерге түшүп кызмат кылган Манас, ал башка Манас да. То есть Манастын дагы момундай жайнаган катмарлары бар болот да. Алар эми негизги бизге не важно, бизге жанакы ар бирибиз өзүнүн жан дүйнөбүздү ойготушубуз керек. Ичибиздеги компасты ойготуш керек, даанышманды ойготуш керек. Ошо даанышман бизди керектүү касиетке жете эле барат, ошо касиетти ачып, анан бири-бирибиз менен кызматташышыбыз керек. Анан жанакы эмеде айтып аткан кызматташуу, Манаста айтып аткан кызматташууну билесиңер да? Кою өлүп калса, ушул турган кутту бий, чачып ийсе жыгандаш, өлүп калса имандаш, кою бирге королош, анык жолдош чын болсоң, арка болот кутту бий. Ошол чоролордун башы болот да, ошонун аркасынан анан чоролор бирден келет. Ошолордун баары келип анан кийин болгон токой, бирөөнүндө акча бар, акчасын кошот, бирөө бар, эмебиз бар, оборудованиясы бар, оборудованиясын кошот дегенде, азыркы тил менен айтканда. Тиги тил менен айтканда ошо касиеттерин алып келип кошуп, анан кийин жанакы кызматташууга чоң деңгээлге чыгат да. Анан жана Манастын ошо пайгамбарчылыгы эмне дегенде, башка диндерди деле карап көрсөңөр, башка ошо диндердеги илимдерди карап көрсөңөр да, пайгамбарлар жалгыз келбейт. Манас келдиби? Манастын аркасынан 40 чоро келип атат. Анан 40 чоро бир вариантында 90 000, бир вариантында 6 сан дейт. 6 сан где-то кеминде 100 000 кол менен келип атат да, мондай войска менен келет да. То есть бул жанакы волна биринчи жараткан бир толкун адамдарды даярдайт. Адамзатты эволюционный башка тепкичке көтөрүш үчүн көп киши даярдайт да. Мындай айтканда 1000 100 000 деген кишилер даярдайт. Ошонун ичинен бирөө чыгат. Ал бирөө андан кийинки катмарын ачат. 40 деп атат. Бул деле 40 условно да. Көп деген сөз да. Тиги кол дегени уже андан көп да, дагы бир толкун болот. Ошол
үч толкун анан адамзатты ээрчитип башка эволюционный процесске көтөрөт. Илимдердин баары ошентип келген. Манаста келген. Анан Манаста Саякбай Каралаев өзүнүн манасын 6 шердин кенжеси деп атат да. Жок дегенде 6 жолу келген, анан кенжеси деп атат. Манас 6. Сагынбай Орозбаков 7 султандын бири деп атат. Ал айтат 7 жолу келген деп атат. 7-нчи Манас. Азыр биз ошо күтүп атканыбыз 7-нчи Манас болот. То есть биз ошо биздин арабыздан 7-нчи Манас чыгыш керек. Жок, ошол варианттар бар. Жок, ал айта берсе болот. Мен эмнеге калып атам, таянып атам, мен манасчылардын айтканына таянып атам да, манасчылар айтылган. Атак мен аян алдым 90 жолу келген деп мен деле айтып коем да. Ал андай аянчылар көп бизде. Анан негизи биз эмнеге таянышыбыз дегенде, биз ошол Манаска таянып атабыз да. Манаста ошол илимдердин баары мен ойлоп тапкан жокмун, бар да. И мына сүрөттөлүп атат, өзүңөр көрүп атасыңар, ошол жерде жол берилип атат. Кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Анан бизде жанакындай эртеден кечке Кудайга сыйынуу жок, эме жок, Кудайдын баары биздин ичибизде болсо, бүт билген, ойлогонубуздун баарын көрүп байкап турса, биз дагы ошо Кудайдай болуп ичибизде болуп аткан нерсенин баарын байкай баштасак, жанакы жан дүйнө ишке кирет да. Ошо жан дүйнөнүн ишке кире турган эмеси назарды ичке буруу. Ошо Кудай карагандай максаттын ичинде эмне болот тур, кайсы ойлорду ойлоп атыптыр деп биз өзүбүздү карасак, биздин талуу жөрүбүз ошо өзүбүздү көрбөйбүз да. Бүт адамдардын эмне кылып атканын көрөбүз. Тиги уурдап атат, тиги муну атат, тиги менен жүрөт деп бүт баарын эметебиз. А бирок өзүбүз эмне кылып атканга такыр эме бербейбиз да. Анткени өзүбүздү көрбөйбүз. Ошон үчүн кыргызда өз көрүү деген өзүңдү көрүү. Өзгөрүш үчүн өзүңдү көрүшүң керек. Анан өзүңдү көрүп, ички дүйнөңдөгү болуп аткан ойлорду байкаган сайын адам түздөлүп жанакы жан дүйнө ойгоно баштайт. Анан өзүң Кудайдай болуп эле ошол экини максаттын ичиндеги арам адал иштердин баарын байкап отурсаң, адалы көбөйүп, арамы азайып, анан жанакы Кудайга жаккан Манас чыгып атпайбы. Манастагы жанакы жолой ошол кара сапаттын бири жалаң эле алам, жейм, ичем, жейм деген жел ойдун пири жолой деп атат. То есть жалаң эле жанакы инстинкттер менен жүргөн, алсам, жесем, жутсам дегендин баары адамды ошол жака ээрчитет да. Бул бир убакта бир күү болот. Ошол адам ошол күүгө кирип алат. Анан адамды акылы башкарбай, жан дүйнөсү башкарбай, жаны башкарбай, ошол күү жолойдун эмеси башкарып калат да, күүсү башкарып калат. Ошону ээрчип калат. 5 үй алсам, 4 аял алсам, монча сом, миллион таап алсам деген эмелер менен кетет. Нескараны сүрөттөп атат. Нескара ажына жини 60, 8-и Азазил дейт. Бул жалаң кара күчкө толгон адам да. Жалаң эле мындай бирөөнү жактырбайт, ачууланып, жаман ойлоп, менден башка кыйын жок. Булардын баары кумурска, баары да эме деп, элдин баарын жаман. Биздин жанакы эмеге келгенде, Көкөтайдын ашына келгенде, биздин баатырлардын баарын жокко чыгарып, жанакы кырчылоордун баарын, Манас жок болот ал жерде, кырчылоордун баарын касиетин жокко чыгарып, анан ошондой чыр-чатак салып, маникерди сурап атпайбы. Кыргыздын баалуулугун мындайча айтканда тартууга сурайт да. Ошентип бүлүк салат, жанакы эмеден тартууга берген тамагын жебей иттерине берет, аябай чатак салат да. Азыркы болуп аткан кубулуштардын баары бар. Бүгүнкү күндө болуп аткан нерсенин баары мындай салыштырып көрсөңөр, аллегория түрүндө бүт баары азыр болуп атат да ошол учурда. Анан ошентип мына Коңурбай бул ичибиздеги кайдыгерлик. Эгер биз кайдыгер болсок, өзүбүздү өзүбүз тааныбасак, ак караны ылгабасак, Коңурбайдын аты Алкара, атасынын аты Алооке. Сүрөттөп атат да, ал кара, кара күч. Алооке, кайдыгер адам, оому адам болот. Бүгүн макул дейт, эртең жок дейт, таанып кетет. Ошентип жүрүп, ичибиздеги Манасты, улуу күчтү тааныбай, биз өзүбүзгө өзүбүз Коңурбай болуп, жанакы аркага найза менен сайып атпайбызбы, өзүбүздү өзүбүз ошо аркадагы касиетти ойготпой өлтүрүп атабыз да, мындайча айтканда. Ошентип ар бир каарман мындай сүрөттөлөт. Аттардын баары кыргызча, аттардын баары чечмеленет. Анан Кызыр ата жана көргөзүп атпайбы, кантип чечмелеш керек, эмне үчүн чечмелеш керек.
бул сыр болгон да. Ушунча жылына 100 жыл мурун айтылган манас азыр чечилип, мындай бүт барын биздин турмушка эме келип атат да, төп келип атат. Адамдардын акыбалына төп келип атат. Анан ушул жерден чыгуу жолдору да бар. Мына чыгуу жолун мына Манастын эле Манаска келсек, Манастын жолун бассак, жолун жолдосок, Манас алган кырчылтенен илим алган илимди таанысак оңой эле кыргызча эле айтып берип атат. Ошону эметсек эле бат эле оңолуп, бат эле түздөлүп, бат эле жанакы ичибиздеги информацияны ачып эстеп кетебиз да. Кимде суроо бар? Айта бериңиз. Биз айтып атпайбызбы, төштүк деген жер астына 7 жыл түшкөндө бул деген өзүнүн ички дүйнөсүнө түшүп, өзүнүн мындай кайгы, капа, жаман мындай чөгүп кетти депчи ошо. Анан алып караш менен чыгып атканда санын кесип берип атпайбы? Ошол аллегория тилинде айтканда ошо. Жакшы. Жана санын кесип бергени биз аябай материальный нерселерге аябай байланып калган нерселерибиз бар да. Мисалы, кыргызда айтылат, ар бир бала төрөлгөндө өзүнүн рызкысы бар, ата энесинен тышкары деп. Анан бирок адам көпчүлүк мындайча айтканда мыйзам бузууларды үйлөмдү багыш керек, балдарым ачка калат деп жасайт да. Мындай аябай байланып калган же балам эмне болот, аялым эмне болот деп баягы койго киргиси келбеген нерселер бар да. Ар бир адамда ошондой бир нерсе бар. Бирөөндө аялын жакшы көрсө, бирөө балдарын жакшы көрөт, бирөө ата энесин жакшы көрөт. Бул жерде жанакы эмени адам ошо эмесин баарын, эртөштүк ички дүйнөсүн баарын гүл кылып, өлтүрүүчүсүн өлтүрүп, гүл кылсын гүлүп, анан гүл айымга үйлөнүп, жанакы жасалма ичиндеги нерселердин баарын өлтүрүп чыгып атпайбы, тазалапчы. Анан ошондо бирдекеси калып калат да, бир жанакы Ибрагим пайгамбар деле баласын сурап атпайбы эмегечи? Кызматка даярдады да нерсеничи. Анан кийин ошол бир нерсесин кое бере албай калат да. Бир нерсеге байланып, ар бир адамда бир нерсени кое бергиси келбейт. Ошол нерсени аллегория катары көрсөткөн да, анын аягында ошол айла жоктон же өлүш керек, же учуп чыгыш керек. Анан санын кесип, баягы ар бир нерсе, кээ бир нерсени биз аябай өзүбүздүн этибизде кылып, бизге жат нерсени сиңирип алабыз. Жат эмес, мындай бизден башка автономный деле иштей берет. Мына балабыз ата энеси деле өлүп калса, жетим болсо деле чоңойот, анын өзүнүн рызкысы бар да. Бирок балага таянып көпчүлүк учурда ата эне көптүк кылмыштарга барат, көпчүлүк жаман иштерди жасайт, же туура эмес өзүнүн жашоосуна балта чаап, ошо балдарым деп жашайт, ошол туура эмес да. Ошол жөнүндө айтылган аллегория менимче. Биз эртөштүктү дагы эметкенбиз, анткени эртөштүк Манастын да чоросу, анан ар бир чороодо илим бар. Анан кийин эң маанилүүсү ошол өзүнчө сүрөттөп берген, ошол ички дүйнөнүн көп эле киши айтат да, жан дүйнө деп айтат, ички дүйнө деп айтат, бирок эч ким түшүндүрүп бере албайт. Бизде целый эпос бар да, ошону түшүндүрүп бере турган. Биз жөн эле барып окусак, анча мынча ачкычтар керек, ошо түшүнүп адам биле баштайт да. Кимде суроо бар дагы? Акыл деп, анан кийин ошол биз адамдар акыл менен жашап, адашып жашоодон тез нерседен тескери жолго түшүп кетет экенбиз да, жан дүйнөнү айтачы. Анан ошондо мисалы үчүн мектептерде эмелерде окуганда сознание, подсознание деп атпайбы? Анан ошо сознание акыл болсо, подсознание эмне, эсби бул жерде же кайсы? Же жан дүйнө? Акыл, сознание бул жана биз айтып аткан жан дүйнө. Сознание Жан дүйнө. Ошонун жан дүйнөнүн ичинде подсознание бар, биздин колдоочу пирлер бар. Ал биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бизди сактаган бир күч бар да. Даже биз өзүбүзгө кол салган учурда да бизди сактап калган күч бар. Подсознание ал бизге таандык эмес, ал өзүнчө иштейт да. Анан кийин жан бар. Ошол жан
бул уже дух деп айтылат. жан дух э Просто бул жанакы силер айтып аткан бирөө бир түшүнүгү религиядан, бир түшүнүгү эзотерикадан, ошон үчүн аябай көп түшүнүктөр бар да. А негизи эметип көрсөк эле үч эле нерсе: жан, жан дүйнө, дене. ошо адам эмеде туруп Үч илтик бар адамдын ичинде. Жана неме, дене, жан дүйнө, анан жан. Ушул үч нерсенин ээси жан. Жан өзү түз иштей албайт бияктанчы. Ошон үчүн ага дене керек. Бирок дене менен да иштей албайт. Манас айтып атат: мен жөөгө жок элем, күрөшкө сиз түшүңүз деп 90-догу кошойду салып берип атпайбы эмегечи күрөшкө. Акылдын өзү жаман эмес, акыл жакшы, просто акылды ак менен караны тааныганды үйрөтүш керек да, анан акыл курч болуш керек. Бирок акыл жаман жери акты да караны да ээчип кете берет да, ошонусу жаман. Эгер акты эмеси түшүнбөсө, анан ак жанакындай азгырыктарга, жел ойлорду мындай калчаганда аябай жакшы көрөт да, мындай жонглировать эткенди жакшы көрөт да. Улам бир ойго секирип, тиги ойго секирип, ай момундай кылсам, ай тигиндей кылсам, ай байып кетсем, ай күйөөгө тийип кетсем деп кыялдана берет да акылчы. Ошол кыялдангандардын аркасынан жан дүйнөнү укпай калат. Жан дүйнө белгилерди берет ошол кездечи. Антпе, тигиндей кылба, бутуң тартпай атат, барба, жан дүйнөмө жакпай атат, кет бул жерден дегендерди биз укпайбыз, отура беребиз ошол жерде. Анан таяк жейбиз, туура эмес иштерди кылабыз, туура эмес кишилер менен кызматташабыз. А так бизге жан дүйнө, просто жан дүйнөнүн алсыздыгы, ал сезим туюм менен иштейт. Сезим аркылуу берип турат. Акылдай күчтүү эмес. Акылдын күчтүүлүгү ойго алчай берет. А жок, мындай кылсам эмне болот? Анан таарынып калат. Анан эртең кошумча кошпой коет мага, мен да той берем да эртең деп, эртеңкисин ойлоп, бүрсүңкүсүн ойлоп, келечекте жашап, же болбосо учурчакта жашабай, тиякта жашап жүрө берет да. Анан жанакындай коркуу сезим эмелерге батып кетет. Коркуу сезим негизи жанакы таарынуу, ачуу деп айтып берет го, таарынуу, жалаң уулар, ачуу, ушулардын баары коркуу сезим түбүндө коркуу сезим турат да. Коркуу сезим биздин кутубузду эметет, байлайт. Жана жан дүйнөнү укпай атпайбыз. Коркуу сезим болсо, адам эгер келечектен корксо, аны сары санаа. То есть ал адам бул жерде жашабайт, ал келечектен коркуп, ай эртең тигине балалуу болсом, анан баламды машина тебелеп кетсе эмне болот? Еще күйөөгө чыга элек, балалуу боло элек. Бирок кайгыра берет да адам, ушинтип эле ой калчай берет. Же болбосо бирөөнө 10 жыл мурун таарынган, алар баары унутуп калган, ал уну кайра иче берет. Ай ошондо мынтсем болмок экен, тигинтсем милицияга берип салсам болмок экен, же болбосо тиги штраф жаздырып алсам болмок экен, ошондо тиги уюн жетелеп кетсем болмок экен деп эле ушинтип толгон токой эмелерди акыл эметип берет. Анан Кудайдын берген күнүмдүк кудуретин биз жанакы итбай чөртбайларга жумшап салып, адам анан таарынып, анан жанакы акылы чоңоюп эметип, анан кийин адам өзүн өзү башкарбай, уже акылдын жандандырып алган жандыктары башкарып калат да. Жанакы ошол жанакы жолой, кошой, жолой, нескара, коңурбай бул ошо акылдын ойго алчаган эмелеринен жандыктар пайда болот. Алар уже өзүнчө энергия болуп, жанакы шайтан шабыр деп айтат башка эме илимдерде. Алар уже адамды башкара баштайт. Адамды башка жака ээрчите баштайт. Ошонун күбүсү менен адам жүрүп калат. Мисалы мага миллион кереги жок, бирок миллион тапсам болот эле деп күндө уктай албайм да, күндө ойлоном. Же ойлонгондо миллион түшпөйт, же миллион тапканга эч иш кылбайм. Бирок уктай албайм, күндө ошону ойлойм да. А Кудайдын берген кудурети күндө кетип атат ошого. Анан жана чилтенде жүргөндө азыр бирдеме эстеп кеттим эле, унутуп калдым кайра. Суроолор берсе болсо. Бизди негизи ошол жана кубатыбызды, назарыбызды токтотуп бир нерсеге эметсек, адам кубатка толо баштайт. Ошол кубат аркылуу жанакы батаны да берип атпайбы? Өткөндө эже бата жөнүндө сурадыңыз эле. Бизде ошо күнүндө жараткан энергия берет да. Ошол энергиялар аркылуу биз дагы энергия кубат берет да, адамга кубат берет. Ошол энергиялар менен бизде ар кандай энергиялар бар. Ошол энергиялар менен биз пайдаланабыз, анан өзү да энергия чыгарабыз да. Ошол энергияны
Биз башкалар менен кызматташканда, жашоо тиричиликти бөлүшө алабыз да, берише алабыз. Анан жанакы бата катары, тартуу катары берсек болот да. Анан бирок бизде Кыргызда ушул белгилүү эле бата бере алган кишилерден эле алган да. Мисалы Манаста бата көөлөрдөн Бакай менен эле Кошой. Башкалар бата берген жер жок. Анткени ошондой кубатта болуш керек. Жөн эле киши да сөз менен бата берип коем, бирок ал ишке ашышы мүмкүн эмес да. Бирок жанакындай баардык энергетиканын баарын топтоп, жанакындай жаратмандык энергетикага жеткенде, ал адам силерге уже өзүнүн батасын бере алат. Ошо бата материализация этилет, ишке ашып, силерге бир эме болуп бере алат да. Анан кийин биз азыр бата албай эле биз кошумча кошуп калдык. Акча алып атышат элдер. Акча сурап калды, акча талап калды. Материальный болсо материальный ала берди деп элдер эметип калды. Бизде азыр кубаттуу бата көөлөр жок. Бирок жанакы адам жан дүйнөсүнүн баарын теңдикке, теңирдин теңдигине, гармонияга алып келгенде, ошол кубатты биз көбүрөөк чыгара баштайбыз. Ошол адам өзү дагы жаратман боло баштайт, каалаган нерсеси ишке аша баштайт да, ошол кубаты менен башка бирөөлөргө дагы бөлүшүп бата бере алат да. Ошол бата аркылуу анан адам иштесе болот, башкаларга жардам берсе болот. Ошон үчүн бизде батаны деген любой эле улуу кишиден ала берген эмес да. Ошо бата берген кишилер болгон, касиеттүү кишилер деп ошолордон барып бата алган. Жанакы Бакай ата менен Кошой атаны сүрөттөгөндө пайгамбар, чалыш, Олия деп атат да. Олия деген киши кайсы киши? Ал ошол туңгуюктан жол тапкан акылмандар бар, көп билет, бирок мындай ошону жасап бере албайт. То есть айтып бере алат, түшүндүрүп бере алат, тетиги китепте бар деп таап берет, өзүнүн акылын айтат. Тиги кишилер ошол экен ишке ашыра ала билген. Ким ашырат, кандай ашырат, ошонун баарын алдын ала айтып берген болгон кишилер болгон да. Олиялык касиет бул жанагы ошо туңгуюктан чыгарып кеткен кишилер да көбүнчөсү. Анан экөөнү тең пайгамбар, чалыш, Олия деп атат. Жанакы мен айтам, пайгамбарлардын дагы катмарлары бар. Пайгамбар деген сөз кыргыздардын кээ бирөөүнө жагат экен, кээ бирөөүнө жакпайт экен. Бул эми Кудай таандаган, Кудай ошолорго кызмат берген адамдар да. Аларды ошол адайын өзүнүн кызматкерлерин жөнөтүп тандатып атпайбы? Ошол алардын жана элчилик дагы эмеси бар, кызматы бар. Жанакындай илим берген кызматы бар, жанакындай эл башкарган кызматы бар. Аябай көп да мындай катмарлары.